Мына ошол балдардын жайкы каникулда убактысын туура өткөрүшүн, туура пайдаланып калсын деп атайын 2018-жылдан бери ушул мечитибизде мектеп окуучулары үчүн жайкы лагерь уюштуруп келатат. Кудайга шүгүр, канчалаган балдар Куран окуп, намаз окуп, дуа жаттап, көчөдө өзүнөн улуу кишини көрсө салам берип, ийкемдүү болуп калышты. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун, ушундай бир мүмкүнчүлүк берилип атат да. Мына ушул мүмкүнчүлүктү дагы туугандар туура пайдаланып, балдарыбызды, кыздарыбызды, неберелерибизди окутуп калайлы. Анткени биз аларга акча берсек, биз аларга байлык, бийлик калтырып кете турган болсок, бирок Аллах Таала эмне дейт? Ал пенделерге атанын баласына калтырганын пайгамбар эң жакшы мурасы ал ыйман жана адеп дейт да. Ошого биз балдарыбызга, кыздарыбызга, неберелерибизге ушундай мүмкүнчүлүк болуп аткан кезде ушу жайкы лагерьге болсо да окутуп калайлы, кичине ыйманды билип калсын, адал арамды билип калсын, бирөөдү алдаган болбойт экен, бирөөнүн акысын жеген болбойт экен деп. Эртең эле ошол балдар чоңоюп, биздин башыбызга башчы болуп келе турган кишилер бар. Ошондуктан экен биз жаштардын ыймандуу, ынсаптуу, адилеттүү болушуна бүгүнкү күндөн кам көрүп башташыбыз керек туугандар.